үгүт кампаниясында негизги ролдорду агитаторлор ойнойт да. Ага коротулган акча көбүнесе ошо шайлоо фондунан коротулбайт, сарпталбайт. Алар көмүскө түрдө коротулат да. Бул дагы кандайдыр бир добуштун сатып алуунун бир түрү. Анткени агитаторлор ошол агитация кылдым деген максатта ошол себеп менен акчаны ошол добушту сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал жерде төлөнүп жаткан каражаттардын тизмегин карай турган болсоңуздар, кээ бирөөнүндө тескерисинче 90% жалаң рекламалык материалдарга, баннерлер, рекламный щиттерге коротулган болуп атат, роликтерди тартканга. Ал эми келишимдин негизинде агитаторлорго же штабтын кызматкерлерине төлөөсү жокко эсе болуп чыгат да. Кээ бир жерде карасаң тескерисинче өтө аз, 2-3%га тете акчасын агитациялык материалга, калган бардыгын агитаторлорго коротконун көрсөң болот да. Бул жерде реалдуу бир баланс көрүнүш керек. Анткени дегенде шайлоо бул көптөгөн каражатты талап кылаары талашсыз. Анткени сен өзүң ой пикириңди ар бир шайлоочуга жеткизишиң керек. Аны жеткизиш үчүн сенде бир команда иш алып барат. Ал команданы айлык акысы төлөнүш керек. Менимче укук коргоо кызматкерлери тыкыр эгерде иликтеп чыга турган болсо, бул өтө чоң баягы объемный иш деле эмес, баардыгы көрсөтүлгөн. Ошол жерден жыйынтык чыгарса болот. Кайсыл талапкер шайлоо фондунан тышкаркы каражат сарпталып жатканын биринчи ошол электрондук КШКнын сайтындагы маалымат менен анализ жүргүзүп койсо өтө оңой да.